Матраимовтар элге 500 тонна un, 50 тонна өсүмдүк майын жана 200 000 дана бет кап таркатты. Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду тарабынан Райымбек Матраимовдун колдоосу менен коронавирустун кесепетин жоюуга гуманитардык жардам Кыргызстандын жерлеринде көрсөтүлүп жатат. Кыргызстан аймагына келген таажыл аңы делген аталыштагы вирустун кесепетин жоюуга Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду гуманитардык көмөк көрсөтүп, муктаждар ыраазычылыгын айтууда. Азык-түлүк, медициналык бет каптар, жасалма дем алдыруучу жабдыктар жана коронавирусту аныктоочу экспресс тесттер элге таркатылууда. Маалымат үчүн айта кетсек, 500 тонна un, 50 тонна өсүмдүк майын жана 200 000 дана бет кап өлкө аймагындагы вирус катталган региондорго таркатылууда. Бул маалымат Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун Facebook'тагы баракчасынан алынды. Мындай кыйынчылыкты ынтымак жана сабыр менен гана жеңебиз. Элибиз тынчтыкта болсун, башка түшкөн оорчулуктан жеңип өтүп кетели деген тилегибизди билдиребиз деп кошумчаланат маалыматта.